окуучулар жана мугалимдер, биз эртеден бери мынакей bir aydan beri өткөрүп жаткан бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы китеби боюнча китеп окуу сынагын жыйынтыкта олтурабыз. Мен азыр сиздерге эмне демекчимин? Азыркы күндө эң корч жана чечилүүсү татаал болгон көйгөйлөрүбүздүн бири бул китеп окуу маданиятынын жоктугу болуп саналат. Биз ушундай мезгилде ааламдашу доорунда балдарды бир аз болсо да телефондон алыстатып, китепке болгон сүйүүсүн ойготууга аракет кылдык. Жана биз балдардын китепке болгон кызыгуусун өстүрүү үчүн эң алгач өзүбүзгө демөөрчүлөрдү издедик. Бүгүнкү ушул сынакты жыйынтыктоо үчүн биздин демөөрчүлөрүбүз өздөрү келип отурат. Андыктан биз ушул конкурска катышкан мугалимдердин атынан Келечек ээлери кайрымдуулук фондунун мүчөсү Азимов Кылычбек агайга ыраазычылык билдиребиз. Кол чаап койсоңуздар. Камкорчулар комитетинин төрайымы Моминова Гүлсын эжекеге терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле ушул конкурста баш байгени сунуштап эң мыкты китеп окуган окуучуну Ысык көлгө жолдомо уюштуруп берген ишкер агабыз Машрапов Алмаз агайыбыз бүгүн келе албай калды. Анын ордуна өзүнүн өстүрүп чоңойткон энеси келип отурат. Андыктан Машрапова Айшенебиз болот бизден. Китеп окуган 20 окуучуну Ош шаарындагы китеп KG дүкөнүнө саякат уюштурдук. Саякат уюштуруудан максатыбыз бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы китеби. Бул китеп 6-чы жолу басмаканадан чыгарылып турат. Китептин баш сөзүн жазган китеп KG дүкөнүнүн жетекчиси Кимсанов Куштарбек агайыбыз менен жолугушуу максатында бардык. Жолугуштук, сонун мотивация берүүчү сөздөрдү угуп, агайдын эң асыл сөздөрүн угуп кайтып, жолдо ошол Оштогу бир топ ата-бабаларыбыз басып өткөн музейлерди саякаттап, зыяраттап, Ош шаарын айланып, сон эмне салып келдик. Басмаканадан чыгып эмнеге көрдүңүздөр? 7-син дагы чыгарып алдында турабыз дейт. Себеби элдин суроо талабы ушунчалык көп экен да, бул китепти эскерте кетейин. Биз эмне үчүн бул китепти окуп атабыз? Суроо жаралдыбы? Себеби кана Кадиче жооп берем дейт. Китептен алган таасирлерибизди пайдаланып, Кыргызстандын өнүгүшүнө өзүнүн салымын кошуп, ошол Туайнадагы бардык маалыматтарды, ошол фактларды Кыргызстандагы өнүгүшүнө колдонсок, ошол үчүн мен дагы Смел маңында философ болгум келди. Мен дагы көп китеп окугум келди. Мен чоңойгондо мен дагы мамлекетке салымды кошом. Салым кошкон жигиттерден болосуң. Кол чаап койбойсуң. Өлкөнүн өнүгүү тарыхындагы китептен элдин ден соолугу үчүн кам көргөн дарыгер деген теманы окуп өтө таасирлендим. Анда мен муну дарылашым керекпи дебей, айылдарды кыдырып жүрүп, канча жаш балдарды, энелерди, апаларды дарылап, элди кичине болсо да салымын кошуп, элди бир чоң оорудан сактап калды. Анын күндөр өтүп, ал дарыгер дагы каза тапты. Аны көрүп, баягы күндөр өтүп, ал дарыгер мага бул китеп абдан жакты. Мен бул китептен өзүмдүн мекениме кандай салым койсом болорун билдим. Мисалы, мен чоңойгондо да мугалим болуп, окуучуларды окутуп, ал окуучулар чоң адам болсо, мен анда Кыргызстанга өз салымымды кошкон болом. Мага бул китеп өтө жакты. Өлкөнү өнүктүрүү үчүн президент же депутат болуу шарт эмес. Биз дагы өлкөнү өнүктүрсөк болот. Билим менен бизге бардык шарттар бар. Алар ошондой баткак өлкөсүн өнүктүрө алган. Азыркы күндүн сыналманы мисал келтирсем, Гапыр Мадаминов агайыбыз анын өзүн-өзү тарбиялоо, акыл эмгегин маданияты деген көптөгөн зор китептери бар. Мен дагы сиздерге окшоп мугалим болуп, балдарга тарбия берген болсом, алар дагы чоңойгондо бир кесиптин ээси болуп, алар дагы өлкөнү өнүктүрүү үчүн
салып кошо алышат. Доктор деген тема мага жакты эмне үчүн ал өзү мекени үчүн баарын дарылаган. Мага бир өлкөнүн өнүгүү тарыхындагы тарыхый китебиндеги Снелман мугалимдерге сабак окуу үчүн курсак ачкан. Бул кезде көбүнчө мугалим катышпай, бунун эмне кереги бар, башын ортуп эмне кылат деп каршы болушкан. Ошондо Снелман буга ачуун басып, өзүңөрдүн ишиңер өзүңөргө жакпаса, анда ордуңарды бошотуп бергиле. Ордуңарга өзү ишин жакшы так аткарган адис келет. Силер окуучуларды анте окутсаңар, алар мамлекетке өз салымын кошо албайт деген сөзү мага жаккан. Кандай таасир десем, мисалы ичпей, чекпей, мусор ташабай, өзүбүздүн неме өлкөнүн өнүгүшүн кааласа, өзүбүз үчүн кап көрүп, мындай десем, өзүбүздүн табигатыбызды сактап, өзүбүздүн мамлекетти да Финляндияда чоң мындай өнүктүрсөк болот. Колайдан эмне таасир алдым, мен колумдан келечегимде түшүнгөнгө жасап керек эмес. Түшүнгөңүзбү? Болбой калат. Сен кандай салым кошо аласың? Кошум келген Швейцария кичинекей мамлекет болгон, биз дагы ошолорго окшоп тартипти, адетти, илимди оңдоп жакшы жолго түшсөңүздөр деген сунушум бар. Бул китеп мага өтө чоң таасир берди. Мен чоңойгондо милиционер болгум келет. Жолдогу тартипти бузгандарды жакшы тартипке жана жакшы мамиле кылышка чакырамын. Жакшы. Мен бул бир өлкөнүн өнүгүү тарыхын деген китепти окуп чоң таасир алдым. Мен да чоңойгондо Кыргызстанга салым кошуп, аз да гана болсо жаштарды, өзүмдүн кичинелерди жакшы үлгү болууга үмүттөмүн. Жакшы, баракелде. Колуңдан эмне келет эми? Бул китепте мен талим тарбияны урматтоону үйрөндүм. Снелмандай улуу дүйнөгө салым кошкон адам болгум келди. Баракелде. Мен бул бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы аттуу китебинен өз мекенибизге салым кошуу жөнүндө билип алдым. Анда Финляндия өлкөсү баткан жерге жайгашкан. Алар өлкөсүнүн баткан экенине карабай өлкөсүн өнүктүрүүгө камылышкан. Мен да ушул Финляндиянын адамдары тазалыкка так жана билимдүү болушкан. Алардын мекенинде жыл сайын 2 миллиондой китеп сатылат. Мен дагы чоңойгонумда котормочу болуп, Кыргызстандын кереметине жараша көптөгөн китептерди которуп, өз мекенибизге салым кошкум келет. Баракелде. Мен жакшы таасир алдым. Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы деген китептен мен жакшы таасир алдым. Биз дагы өлкөбүздү өнүктүрсөк болот. Билим, тазалык менен өнүктүрсөк болот. Мен өлкөгө салым кошкум келет. Баракелде зымасын. Өлкөнүн өнүгүү тарыхын окуп чыгып, Арли элдик мектеп чыгармасында орисерлер аскерлерге тартипти сактап, сөгүнбө. Профессор болом деген жигит болду. Мен профессор болом деди. Ой, профессор болгон менен. Башкы келечекте профессор билебиз. Мен ушул баланын немеси максат өтө бийик. Максатына жетүүгө андан кийин мугалим болуп, бирге иштепти да. Мен мугалим болуп мекенге салым кошомун деген. Мадина болса, ушулардын ичинен макул десеңиздер, уул балдарды китеп окутуу, уул бaldарды китепке тартуу өтө кыйын, таттагы туурабы. Мен ушул жигитке биринчи орунду бергим келди да. Жаш өзгөчө эске алдым, караңыздар. Мындай китепти одан койду да ушул жигит азаматсың, эң сонун сенден үмүттөнүш үчүн келечекте буюрса жакшы окусаң, сен профессор болосуң. Эң сонун келечекте профессор болодагы айткан ишти аткарабыз. Бул силерге осуят сөз ант болот. Ушул иштерди аткарасыз, баарыңарга чоң рахмат. Китеп конкурсубузду аяктайбыз. Айлыдагы андан кийин жыйынтыкты чыгаруу үчүн агай темсилдер кошотосук, жыйынтоочу сөздү мектептин директору
Жумагулов Абдуллайга берсек. Гран При деп белгиледик. Ал кызыбыз жазгыл кызыбыз так коебуз. Кимден чаңы чыккан? Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Демеушілік көрсөткөн нысанам Марказ айылындагы Келечек ээлери коомдук кайрымдуулук фондунун мүчөсү, төрагасы, уюштуруучусу көптөгөн китептерди ушул окуучуларга таратууда бизге чоң жардам берип, салымын кошуп келе жаткан ушул жигитибиз болот. Былтыркы жылда дагы мыкты китеп окурман сынагын өткөргөндө ушул агайыбыз келип бизге демеушілик көрсөтүп, окуучуларга китеп белектерин берип кеттилер. Быйылкы жылда дагы агайыбыз ушул иш-чараны колдоп, сонун китептери менен келип отурат. Анда эмесе ушул китептин ээлерин бул жака чакырып койсок. 2021 окуу жылында Адамзаттын азыгы китеп деген теманын негизинде Григорий Петровдун «Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы» китеби боюнча өткөрүлгөн иш-чарада жигердүү катышып, 3-орунду камсыз кылган 4-классынын окуучусу Тешебаев Орозбек сыйланат. Келечек ээлеринин мындай сонун китеби менен сыйлайбыз. Ушундай эле сыйлык менен 2-орунду камсыз кылган 6-Б классынын окуучусу Райымбекова Мадина сыйланат. Ушундай эле сыйлык менен өзгөчө катышып, өзүнүн профессор болом деп мени суктандырган жигитибиз 1-орунду камсыз кылгандыгы үчүн 4-Б классынын окуучусу Бейшев Умарды сыйлайбыз. 1-орун Баракалла эң сонун азамат. Баракалла азамат. Ошондой эле эң активдүү катышып берген 6-Б классынын окуучусу Байдуллаева Жазгүлдү китеп менен сыйлайбыз. Grammattan, İngilizce.